Нарк деген эмне? Элдин жашоосунда тартиби бар. Бул тартип жашоонун ак карасын тааныгандыктан жашоо жолун изилдеп, багытын таап, ак караны айырмалап жашаган эл өзгөчө акылга толот. Саламатсыздарбы? Эфирде жашоо сырлары. Жашоонун 3 түрү болот. Бул адамдын бай, кедей же кызматта же жөнөкөй адам экенине байланышы жок. Биринчи бул адашкан жашоо, экинчи айыптуу жашоо, үчүнчү ак жашоо. Айыптуу жашоодо ким болот? Айыптуу жашоодо чалынган адам болот. Чалынуунун түрү эки түрдүү болуп бөлүнөт. Биринчиси пайдасы бар чалынуу, пайдасы жок чалынуу. Адам чалынганын учурунда баамдай алса, анын чалынуулары азаят. Адам чалынган учур белги берилген учур. Акылга тийиштүү белги, турмуш жолуна тийиштүү белги жана көңүлгө тийиштүү белги болуп 3 тарамга бөлүнөт. Акылга тийиштүү белги адамды көп кыжырлантат, ачуулантат. Турмушка тийиштүү белги аксатат, алсыратат. Ал эми көңүлгө тийиштүү белги адамды туталантат, ыйлатат, өкүндүрөт. Адам чалынганда 3 тарамды тең сезет. Тоодон таш кулаганда ортодон токтоп калбайт, сайга чейин түшөт. Көпчүлүк убакта адам 3 тарамды тең башынан өткөрөт. Эгер бир тарамы башталса, сейрек учурда бирөөлөрдүн кийлигишүүсү жардам бериши мүмкүн. Ошондо ортодон токтоп, кээ бир тарамдары болбой калышы мүмкүн. Адам өз жашоосунда ар кандай акыбалдарга туш келип, бушайман болуп, өзүн айыптуу сезип, күнүмдүк турмушунда ар кандай маселелерге байланыштуу чалынып, акылы өз ордунда токтобой, алсыраган сезимдер басты дейлик. Андай учурларда бул түйшүктөн арылуу үчүн, сезимдерди тазалоо үчүн эмне кылуусу зарыл? Чалынуулар эрте токтош үчүн адам күндө кечинде өткөн күнгө ыраазы болуп, Кудай менен бир болуп, Кудайдан үмүттүү сураныш керек. Бүгүнкү күнгө ыраазымын, эртеңки күнүм мындан жакшы болсун деп сураныш керек. Кетирген кемчиликтерге, катачылыктарга кечирим сураш керек. Эртең менен жакшы тилек тилеп, чын дилден, ток бейилден, бүгүнкү күн кечээкиден жакшы болсун деп сураныш керек. Небереси чоң атасына келип мындай суроо берди. Чоң ата, мен жакшы билим алдым, жакшы карьера түздүм, бирок негедир бактысызмын. Анда чоң атасы жерден ташты алып, чыбыктын жардамы менен ошол таштын тегерегинде идеалдуу айланасызды. Бактылуу жашоо бул айлана сымал. Эгерде ошол айлананын борбору, өзөгү жылбастан бир орунда туруп айлананы сызалса, анда айлана идеалдуу болот. Эгерде өзөгү жыла берсе, эч качан айлана идеалдуу болбойт. Азыркы жаштардын көпчүлүгү жакшы билим алып, жакшы карьера тургузганы менен жан дүйнөнүн баалуулуктарын экинчи орунга коюп коюшат. Мен сага кааларым, сен ошо жашооңдун өзөгүн тап оолум. Ошондо гана сен бактылуу болосуң, дептир чоң атасы. Анын сыңарындай өсүп келе жаткан жаш муундарга туура багыт берип, жан дүйнөсүнүн өзөгүн бекемдөө азыркы учурдун талабы деп ойлойм. Шыралы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледжде жашоо сырлары программасынын сабактары дээрлик 2 жыл өтүлүп келди. Мен оюмча, натыйжалары келечекке чоң үмүттөрдөн берет. С фондом Бактылет.кому мы сотрудничали 2 года. И на протяжении этих 2 лет я даже взрослый человек с определенным жизненным багажом. И я узнала для себя очень много интересного. Я уже не говорю о наших детях, которые с таким удовольствием слушали эти лекции. Потому что благодаря этим лекциям мы задеваем все аспекты человеческой жизни.
и на перепите, и при взлетах и падениях эти лекции прежде всего учат детей оставаться людьми, не только гражданами, патриотами своей страны. Поэтому я считаю, что эти лекции нужно читать не только в Кыргызстане, во всех учреждениях нашей страны, но и за пределами. Потому что они сеют добро, они дают нашим юному поколению, прежде всего дают понять, как надо жить, как надо уметь жить, и при этом, еще раз повторюсь, оставаться людьми. Сезимге көбүрөөк көңүл буруу керек. Көңүлү ток адам суранса, Кудай берет. Ошондуктан көңүлдү ток кылуу керек. Бул Кудай менен бир болуу жана ыраазычылык ыргакта болуу. Мен ошол спорт колледжинде окуп жүргөн кезде жашоо сабактары деген жакшы бир программа келип, бизге кыргыз элинин када салттарын, биздин өзүбүздүн тарыхыбызды жана ошондой эле када салттарынын бардык маани мазмууларын, кыргыз элинин наркын, аябай көптөгөн нерселерди түшүндүрүп, кыргыздын баалуулуктарын бизге жеткирип кеткен да. Анан бизге аябай пайдалуу болгон, себеби дегенде жаңы өсүп келаткан коомго мындай программалардын астыгынан улам. Алар кыргыз эли тууралуу, өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн када салттарыбызды билбей, маалыматы жок калышууда. Ошондой эле кийинки ар кандай коомдордун, батыштын, чыгыштын идеологиялары келип, кыргыз элинин жаңы өсүп келаткан муундарын каптап, алардын идеологиясын, же болбосо аң сезимине туура эмес таасир тийгизип, ар кандай аралаш маалыматтарды берип аткан убакта, азыркы учурда ушул сыяктуу жашоо сабактары программасы сыяктуу жана башка ушул сыяктуу көптөгөн программаларды мектептерге, жаштарга ошондойго көбүрөөк жайылтуусун мен өтүнөт элем. Себеби дегенде мен өзүм бул жашоо сабактарына катышып, аябай сонун маалыматтарды алганым үчүн жана ошондой эле башка менин жанымдагы жүргөн тең туштарыма ушундай пайдасын тийгизгендиги үчүн мен сунуштайт элем да. Бизге абдан пайдасын тийгизди бул жашоо сабактары. Андыктан бул нерсени өнүктүрүп жайылтууну мен сунуштайм. Ар бир адамдын ийгилиги адамдын ой толгосунан башталат. Келечекте таза, туура жашаш үчүн биз пайдалуулубузду азыртадан өзгөртүш керек. Кантип дегенде, ой толгообузду тууралыкка, тазалыкка багыттуу кармообуз керек. Ой толгообузду тууралыкка өзгөртүүбүз керек. Кыргыздардын салтындагы тереңдикти, нарктын баалуулугун тереңден түшүнүү биз үчүн маанилүү. Элге жерге кызмат кылыш үчүн, туура кесиптин ээси болуш үчүн, туура акыл алыш үчүн жашоо билими керек. Мисалы, биз азыр жашоо сырлары көрсөтүүсүндөгү негиздүү акылдар бизге жагат жана керек. Улуттук баалуулуктарды тереңден таануу биз үчүн маанилүү. Жашоо сырлары көрсөтүүсүн уран менен аяктасак. Байсыңбы, кедейсиңби улуу болгун. Байланбай сен жаманга бийик болгун. Улуулук менен сулуулук жандаса дайым адамды, агарат адам тез ара асылданат, тез ара акты бойлойт дайыма. Саламаттаңыздар.